Баарыңыздарга салам, урматтуу кыргыз футболунун көрөрмандары. Сиздер менен кайрадан мен Футболбек. Бүгүнкү саякатты Катар мамлекетине багыттайбыз. Тактап айтканда 3-турдун алкагында өтчү Катар Кыргызстан курамаларын беттеш тууралуу кеп козгойбуз. Оюн 10-октябрь күнү Бишкек саат боюнча 22:00 башталат. Футбол жаңылыктарынан артта калбоо үчүн биздин каналга катталууну унутпаңыздар. Ал эми биз болсо Али районундагы өзүнө 45 000 көрүүчүнү батыра алган Ахман бин Али стадионуна багыт алабыз. Курамалардын өз ара жеке беттештери. Катар менен Кыргызстан 2 жолу жолдоштук беттеш өткөрүшкөн. 2004-жылы оюн 0-0 эсебинде аяктаган. Ал эми 2018-жылы Катар күчтүүрөөк чыгып, оюн 1-0 эсебинде бүткөн. 2 турдун жыйынтыгы менен 2 курама тең бири-бирине таблицада кошуналар десек болот. 5-орунда 1 упай менен Катар курамасы болсо, 0 упай менен 6-орунда Кыргызстан курамасы орун алган. Ал эми Катар курамасы менен кененирээк таанышып алсак. ФИФАнын жаңыланган рейтингинде Катар 22 позиция төмөн түшүп, 44-орунда турат. Буга себеп дүйнөлүк чемпионатка тандап алуу турнириндеги ийгиликсиз башталган оюндар. Катар курамасынын башкы машыктыруучусу испаниялык Адис Тинтин Маркес. Ал эми кураманын капитаны Хасан Аль Хаядос. Жалпысынан курамасы үчүн 172 беттеш өткөрүүгө жетишкен. Катар курамасынын эл аралык турнирлердеги жетишкендиктери. Дүйнөлүк чемпионатка 1 жолу катышышкан. 2022-жылы Катар өлкөсү чемпионатын өткөрүү вазифасын өзүнө алгандыктан үй-ээси катары турнирге катышуу укугун алган. Ошентсе да Катар тайпалык баскычтан чыга алган эмес. Азия кубогунун финалдык этабында 10 жолу катыша алган жана 2019 жана 2023-жылкы кубоктун жеңүүчүлөрү. Финалдык оюнда Иордания курамасын 3-1 эсебинде жеңишкен. Катар курамасы биздин курама орун алган А тайпасынын башкы претенденти болгон. Бирок Бириккен Араб Эмирлиги менен болгон биринчи беттеште 3-1 эсебинде жеңилип калышты. Экинчи турда нейтралдуу талаада Түндүк Корея курамасы менен оюн өткөрүшкөн. Бул оюндун башкы фаворити Катар өлкөсү болгон. Бир оюнчуга аз ойногон Түндүк Корея курамасы оюнду 2-2 эсебинде аяктаганга болгон күчүн чачкан. Ал эми Кыргызстан курамасы биринчи турда конокто группанын фаворити болгон Иран курамасы менен оюн өткөргөн. Оюн аяктаганга чейин Оомота шоолуп кетчүдөй учурлар болгонуна карабастан 1-0 эсебинде Иранын пайдасына жыйынтыкталган. Экинчи беттеште өзүбүздө кошуна Өзбекстанга каршы өткөрдүк. Курамабыз 2 жолу эсепти ачып жеңишке умтулганына карабастан Буруновдун соккусу оюнга чекит коюп, 3-2 эсебинде жеңилүү ызасын тарттык. Жалпылап айтканда Катар курамасы Кыргызстан менен болчу беттештин фаворити. Биздин курама 2-номер менен ойнойт десек туура болот. Буга себеп конокто болчу оюн жана Катар курамасынын тажрыйбасы. Биздин курама көбүнчө коргонууга көңүл буруп, контр чабуулдарга чыкканга аракет кылат деп ишенебиз. Жана менин оюмча оюн 1-1 эсебинде тең чыгуу менен бүтөт. Ал эми сиздердин оюңуздар кандай? Кимди фаворит катары көрөсүздөр? Комментарийге өз пикириңизди калтырыңыз. Сиздер менен болгон Футболбек, көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Кийинки чыгарылыштарда жолукканча сак саламатта болуңуздар.